Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандарды жана алардын иш аракеттерин чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда Жадыра Түбекеева, саламатсыздарбы? Жашы жетелектер арасында профилактика иштери уланууда. Апта башында Ички иштер министрлигинин жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Борбор калабызда кечки 10дон кийин коомдук жайларда кароосуз жүргөн өспүрүмдөрдү аныктоо иштерин жүргүзүштү. Бул иш-чаранын жыйынтыгы менен кала ичинде гана 30дан ашуун бала аныкталып, айрымдарын ата-энесинин колуна тапшырып беришти. Ал эми калгандарын жаш жетелектерди профилактика борборуна жеткиришкен. Тартип сакчылардын ишине биздин кабарчылар да көз салып келишти. Тартип сакчылардын алгачкы эле барган жери Ош базарынын тегереги болду. Кароосуз жүргөн жаш балдарды аныктоо үчүн ар бир булуң бурчун карап, өзгөчө көңүлдүү компьютер оюндарына бурушкан. Бул интернет оюндарынын залын толугу менен тинтип, өспүрүмдөрдү табышкан жок. Бирок сырткары чыгып көчөдө жүргөндөрүн жолуктурушту. Жумуштан как иштейсиңер? Жокта эле кафеде. Кафеде иштейсиңер. Кайсы кафеде иштейсиң? Курткан ачып койчу. Каерде окуйсуң? 31-де. 31-де окуйсуң, э? Кайсы кафеде иштейсиң? Кафеде иштейм, дос балам. Сен кайсы кафеде иштейсиң? Алмада? Канча жаштасың? 17. 17-те? Эмне болуп иштейсиң аяқта? Сен түнкү канчага чейин иштейсиң? Ушундай максат. Кечке чейин 11-12 иштейсиң, э? Мен Канчанчы класста окуйсуң? Сен өзүң несовершеннолетний болсоң, бул да несовершеннолетний да. Жок, просто дос балам, Жок, түндө билесиңер да. Бизде мыйзам боюнча түнкү саат 10дон кийин силер ата-энеңердин кароосу жок жүргөнгө болбойт. Түшүнүп атасыңарбы? Закон. Биз силерди өзүңөр тактап ата-энеңерге тапшырып бериш керекпиз, силер шаарда болсоңор. Жок, все равно ата-эне саат 10дон кийин өзүңөр жүргөнгө болбойт, жаш өспүрүмдөр. Түшүнүп атасыңарбы? Ата-энеңер шаарда болсо чакыргыла. Бул 3 бала тең жаш жетелектер экен. Ал гана эмес, экөөсү жаш жетелек жатып, ашканалардын биринде тейлөөчү кызматта иштегени анык болду. Кандай болбосун ата-энелери келип, алып кеткичи үчөөнү тең профилактика борборуна жеткирүүгө алып кетишти. Кийинки барган жерлери Тынчтык проспектисиндеги интернет клубу болду. Ичи толтура киши болгону менен арасында жаш жетпегендери жок болду. Бирок кийинки барган жеринде ушундай эле клубтун ичинде жаш жетелек ал гана эмес, бир катар жолу мындай иш-чара учурунда колго түшкөн өспүрүм ойноп отурган жеринен табылды. Где учитесь? Я не учусь, я закончил. Закончил? Да. У нас закон есть, что после 10:00 без сопровождения родителей или взрослых нельзя находиться в общественном месте, в интернет-клубах. Вы должны позвать отца или брата, чтобы вас забрали. Где учитесь? Я не учусь, я закончил школу. Где школу закончил? Какую школу закончил? Я 6-ю школу закончил. 6-ю школу? Да, 6-я гимназия. Сколько вам лет? Мне 17. 17, да? Еще 18 лет, да? Нет. Сейчас вы подойдите инспектору, уточним ваши данные, да? Бул баланы сырткары чыгарган соң буга чейин көчөдөн таап жүрүшкөн тартип сакчылар бат эле таанышты. Айтымдарында мынтип аныктап профилактика борборуна тапшырган сайын эртеси эле жакындар алып кетип, бул бала кайрадан эле көчөгө кетет. Тынчтык көчөсүнүн эле жогору жагында жайгашкан интернет клубтарынан жаш жетелектер аныкталды. Тартип сакчылар кирип эле чоң бөлмөнү аралап отуруп, 4 өспүрүмдү таап чыгышты. Алардын бири байкеси менен жүргөн экен. Бирок тартипке ылайык кечки саат 10дон кийин ата-энеси менен же расмий документке ылайык ата-энесинин милдетин аткаруучу гана жаш жетелектерди алып жүрө алат. Андыктан анысын жакынкы милиция бөлүмүнө жеткирүү керек болду. Мындан кийинки барган жерлери да 2 кабаттан турган интернет клубунда ата-энесинин кароосуз жүргөн балдар аныкталды. Бири 17ге чыгып өз билемди кылып жүрсө, башкасын тайкес алып келиптир. Бирок албетте анын ата-энелик милдетин аткара турган расмий кагаз болбогондуктан териштирүү үчүн милиция бөлүмүнө жеткирилмей болду. Саат канча болду? Түнкү бирде эмне кылып жүрөсүң? Жарым саат отурасың, кетебиз. Неге? Саат канча болду азыр айтчы? Канча жарым болот? 12. Может, башка бирдеке кылдырып атасың? Жок. Ким билет, урлук кылдырып атасың, кичине балада. Туулган күнүндө Ким билет муну? Ата-энеси чакырып мектепте атат. окуш керекпи? Сабак кылыш керек. Мындай Мыйзам бар.
Ата-энесин чакырып бериш керек, ата-энесине болду. Силер эмне кылып жүргөнүн биз билбейбиз. Sen ROVD'ga varlar. Ата-энеси чогуу жөнөттү да, карап тургула, эмне болду? Sen ата-энесine штраф салып. Булар эмне болуп калды? Бул оюн залынын администратору да мыйзамга көп маани бербегенде иш алып барат экен. Пикиринде жаш бала чоңураак киши менен келип байкемдеп койсо эле жетиштүү экен. Албетте андай болбойт экенин түшүндүрүп, тартип сакчылар эртеси бул интернет-клубка протокол толтурулат экенин эскертишти. Я за него отвечаю, деп чиписашы. Каерде фамилиясы окуштур экен, же кандай отчествосу? Силер мындай брат десеңиз, мына документальный карайсыңарбы? Нет. Брат дегенде тиген паспортун алыш керек, свидетельство о рождении, ошого чыгарыш керек, туурабы? Номер. А силер брат десең, анда мен деле келип, же коштас деле келип брат боло берет да, туурабы? Еще мынаңарды чоң кылып жазып илип койгон тияпка. Мындай болбойт. Четте кафелерде калышкан жок. Тартип сакчылар жаш балдар жүрөт деп шек жараткан эс алуучу жайларды кыдырып чыгышты. Бирок бактыга жараша өспүрүмдөрдү аныктай алышкан жок. Жашы жет электер менен иш алып барган кызматкерлердин айтымында бул жакшы көрүнүш. Анткени балдар да, ата-энелер да бул мыйзамды эске алып жаткандарынан кабар берет дешет. Бирок бул көрүнүш ишти токтотуп коебуз дегенди түшүндүрбөйт. Жана маал-маалы менен улантылып бир гана Борбор калаабызда эмес, республика аймагында да жүргүзүлүп турарын айтышат. Бродяга деген оперативдик профилактикалык рейд жүргүзүлдү. Бүгүн центральный аппаратынын сотрудниктери менен ГУВД города Бишкек сотрудниктери менен чогуу рейд жүргүзүлдү. Саат 10-дон саат 3-кө, түнкү саат 3-кө чейин. Шаар боюнча 38 жаш өспүрүм аныкталган, ата-энеси жок, запрещенный түнкү убакта жүргөндөр. Анын ичинен 10 адам ЦППН, Центр профилактики правонарушений МВДга жеткизилди. Булар региондордон келгендер, жаш өспүрүмдөр. Калган бүт ата-энелерине тапшырып берилди. Ата-энесине мыйзам негизинде, административный кодекстин негизинде штраф салынат. Анан интернет-клубтардын үстүндө юридический лицолорго штраф салынат. Жаш өспүрүмдөрдү киргизген үчүн. Ата-энелерине 500-дөн 1000 сомго чейин, интернет юридический лицолорго 30-тан 50 миңге чейин штраф салынат. Кайгул милициясынын аракети менен камакта калган кызды куткаруу мүмкүн болду. Апта башында болгон окуяда 102 кызматына Чүй көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде бир кызды күчкө салып камакка алышкан деген чакыруу түшкөн. Аталган дарекке барган тартип сакчылар эркек кишилер үйдөн жаш кызды чыгарбай отургандарына күбө болушат. Тартип сакчылар ичкери кирип, кызды куткарып, ал эми шектүүлөрдү териштирүүгө жакынкы милиция бөлүмүнө жеткирип беришет. Бул окуя туурасында кийинки сюжет. Kim açmayı zaten? Ya. Telefonum bende, Nuray, telefonum bende. Telefonum var, bilip kaldı. Nuray, ben militseye çıkıp geldim, görürsün. 102 кызматына кызды күчкө салып үйдө камап отурушат деген чалуу түшкөн. Чүй проспектисинде жайгашкан үйлөрдүн биринен биринчилерден болуп кайгул милициясы чыгып, тез эле жетип барышат. Келгенде мынтип Батирдин ашканасында жашын отурган кызга күбө болушат. Ал эми камап алып отурушат деген шектүүлөр да терезеден чыгып, тартип сакчылардын бат эле келгенин көрүп таң калышат. Салам алейкум. Алейкум салам. Кызды эмне кармап атасыз? Эшикти ачыңыз. Aç eşikti, aç al. Уже келип. Aç дейм eşikti, aç. Негизи камалып жаткан кыз курбу кыздарына телефон чалып жардамга чакырыптыр. Алар өз кезегинде келип өз алдынча чыгара албагандыктан анан 102-ге кабарлашкан. Кире бериштеги эшикти тартип сакчылар кошуналарга чалуу отуруп ачтырышып гана ичкери киришти. Бирок Батирдин эшигин ачып берген киши жок болду. Aç. Ya aç şuradan gel. Büt parması değil mi?
Эшиктин алдына эркектердин бири басып келди. Бирок эшикти ача албай жаттыбы же ача албай жаткандай болуп жаттыбы, эшигин жулмалап тура берди. Албетте кайгылуучулар анан убакытты текке кетирбей, өздөрүндө кирип барууга укугу болбогондуктан ордуна Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тобун чакыртышты. Хозяйкасын тездетпейміз ше группаны? Билбейт майке, ушулар айтты, ма ушул кыз айтты. Квартираны снимать етіп жол келишкен беген. Или насильно алып келіп тұр бұл жаққа. Нет, точно не знаю. Башка да кыз бар бекен. Башка кыз барбы? Эси башка экен. Жок, канча кыз бияқта? Бияқта эки кыз отурат, бирөөсү еще соттун бирдемкеси. Короче, Первомайский роуды бар го? Свердловский. Жок, Горкийде биринчи сезон бар го, ошол жерде эмеде отурат экен, башкада. Эмнеде отурат экен? Принимать эту го, временелерде. Приемныйдабы? Ооба. Ошо кызбы? Ооба, Ширин деген. А, сезон иштеп атабы? Сезонда иштейт экен. А булар насыл? Возможно. Шеф, моға Восток 513 группаны тездетпесеңіз болды, ашпайсыз да дешік. Ешігіз жуылады, тараптық светтерін өшіріп бүт бар. Ичинде кыз болсо ашканасына кирип, эшигин үстөл менен бекитип, муздаткычты да үстүнө жыгытып коюптур. Колунда кесип алганбы канап жатканы көрүнүп турду. Ыкчам топтун кызматкерлери да көпкө күттүрбөй келишти. Аларга да эшикти эч ким ачпагандыктан сырткары чыгып, атылган батир биринчи кабатта болгондуктан сүйлөшүү жүргүзүп башташты. Аты ким? Билбеймин. İskender. İskender. Hiç açmaysın mı? Bırak, bende вообще günü yok. Çok. Kız da çarpıla de Bırak. Хорошо, günü yok olsa aç da. Hayır, kurtan yok mu? Lan vursun, lan vursun. Ana kim kurtardı? Hiç kaçık olacak. Hiç Ana kaçık kim var olacak. canında? Bırak. Canında kim var? Ha? Kim var canında? Lan özümde de parayı çözümde de. Yok, kim var? İçinde arı da bırak. Ne bırak, özümün baratan bırak. Açık koy eşkili. İskender. İskender. Oo, bayki, oo. Açmaysın be işte. Oo, lan bayki, hareket. Büyük canlı oturum. Lan büyük. Şimdi. Daha başka kız var mı içinde? Bir kız var, aç işte o da açmayın beni. Oşul aç degenden açkanayım, buğutmayın beni. Attı kim ha kızı? İskender. Az eşti sındırıp giriyoruz da jöndan jönçö. Yok bayki, olmuş. Büyük canlı oturum. Büyük. Ana canında kız ana. Ne yapayım? Yatta oturat. Çakırbay daha biraz. Албетте тартип сакчылар көйгөндөн кийин гана ичинде отургандар анан аларды кетип калышпайт дештиби. Бири туруп келип эшигин ачып берди. Ичкери кирген соң гана ашканасында бекинип алган кыз эшигин ачып башкаларын да көрүп ордунан териштирүү башталды. Дагы бир жол буроза. Артур, как оратасың, Артур? Şirin. Aç domuz. Şirin. Buray. Buray. Militsiya. Otur, Aç. otur. Hoş bayki. Otur diyeyim Mekan. Allah'ına koy. Sevmiyor. Bırak. Oy. Allah'ına koy. Bir sıkılıyor bence. Görsötmesin bunu. İyi. Tamam, ben yaparım. Koy onu. Anne olsun da. Neyle? Bölükçekten cazsı. Şirin. Olma ne olur diye. Ордунан алынган сурамжылоолорун бүтүрүшкөн соң баарын тең жакынкы милиция бөлүмүнө жеткирмей алышту. Камакта отурган кыз тартип сакчыларды көрүп, биринчилерден болуп чыгып кетүүгө шашылса, калгандары баш бергиси келбей жатты.
Жана эми могу жердин хозяйкасында тарткыла. Ошо биз сыймай кеткен биз могу комнатанын эгизин тартпайсыңарбы? Причем тут биз азыр тартылат ал бар. давай тарталы. Мен алып кетип калатсың ғой. Неге батпай? Көтүң айтыштан тартпай эле кой мен. Шакал. Көтүң айтыш. Сөгмө, братан. Жүр, брат. Тартпай эле койсуң. Тартпаса сөгмө. Тартса айтыштан. Жүр мен барам. Сөгүнбөй. Канарыкты нар карман койчу дейм. Эй! Нар карман койчу дейм. Баке, уксаң? Жок, Уштап чыксаң кел. Айтып кой. Мен ташкар болсом. Нар карман койдук кой. Шаардык милиция бөлүмүнө жеткирилген соң тергөөчүнүн колуна өткөрүлүп беришти. Бул жактан гана анан ар ким өзүнүкүн айта баштады. Камактагы кыз өзүнүн дооматын, болжол менен камап отургандары өздөрүнүкүн айтып жатышты. Тетиги жакка барып, тетиги бизге газет саткан адамды тартсаңар болмок. Менин номер бар, ошону чакырбайсыңар. Мына мен лично Жоқ, бардық, сөйребін алардың немесі мен бізді заман емай деп тартпады. Еркек деген есі алады, біз деген Жоқ, биле номер салдыр. Кандай болгон күнү да тартип сакчыларды жардамга чакырган кыздары да калып, башкалары да калып тергөөчүнүн суроолоруна жооп беришмекчи. Жана бул иштин жыйынтыгы кандай болот, ким күнөөлүү, ким жоопкер болорун тергөөнүн жыйынтыгы көрсөтмөкчү. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.